Ойчул Марсель Ашардын айтуусу боюнча адам баласынын жашоосунда эки нерсе сапаттуу болуусу кажет. Бирөөсү эс ала турчу керебет болсо, экинчиси бут кийим. Себеби адам баласы дайыма эс алууда же кыймылда болуп келет. Туура тандалган бут кийим ден соолуктун ачкычы болуп саналат. Бут кийимдин жыл мезгилдерине жараша абдан көп түрү жана моделдери бар. Балетка, дерби, туфли, лоуфер, ботильон сыяктуу бут кийимдер дүйнөнүн ар бурчунда өндүрүлүп, кардарлар алардын эбегейсиз түрлөрүнө ээ боло алышат. Бут кийимдин көптүгүнөн сапатына эмес, кооздугуна кызыккандар арабызда арбын. Андыктан сапаттуу бут кийимди кантип тандоо керек экени тууралуу адистен кеңеш угуңуз. Качество обувь именно отталкиваясь от кожи, отталкиваясь от подошвы. Бут кийимди тандоодо баарынан биринчи такасына маани бериңиз. Себеби бүт оордук такага келип түшөт. Андан кийин жасалган материалына көңүл бөлүңүз. Кытай булгарысынан жасалган бут кийимдер көбүн эсе сапатсыз болуп чыгат. Мисалы азыркы мезгилге мыкты булгарыдан жасалган Оксфорд бут кийимин кийсеңиз туура болот. Бул бут кийим азыркы жаан чачындан коргоп, такасы да бийик жасалган. Ыңгайлуу бут кийим сөзсүз табигый материалдардан жасалганы туура. Тандоодо ыңгайсыз бут кийимден таптакыр баш тартып, каражат аябасаңыз ден соолугуңузду камсыздандырган болосуз. Табигый тери, нубук, замшыдан жасалган бут кийимдер азыркы учурда абдан сапаттуу деп эсептелинет. Табигый терини жасалма терилерден ажыратуу үчүн буларга көңүл бөлүңүз. Натуральная кожа, вы когда мнете, ее еще, получается, остается. Терини жасалма териден ажыратууда аны бутуңузга кийип көрүңүз. Аны бүгүп кайра ачканда ал өзүнүн баштапкы абалына келиши керек. Ал эми жасалма терилер бырышып өзүнүн мурунку абалын сактай албайт. Мисалы бул бут кийим табигый булгарыдан жасалган. Мынтип бүккөндө бут кийимдин бетинде сызыктар пайда болуп, жазганда бат эле ордуна келе түшөт. Сапаттуу териден жасалган өтүк бара-бара адамдын бутунун абалын кабыл алат. Бут кийимди тандаганда эки түгөйүн тең кийип, ары бери басып көрүү керек. Буттун манжалары тирелип калбашы үчүн шопингти кечки маалга пландасаңыз мыкты натыйжага жетесиз. Себеби кечкисин адамдын буту бир өлчөмгө чоңоет. Бул сиздин нормалдуу өлчөмүңүз болот. Ошондуктан бут кийимди тар же чоң сатып алуу коркунучу жаралбайт. Жайкысын лакталган бут кийимдерден баш тартыңыз, себеби ал бутка ным жана аба киргизбейт. Күзүндө жана кышында суу киргизбеген бут кийимдерди сатып алуу маанилүү. Сатып алууда бутуңузга суу кирбесин десеңиз, сыдырмасы такасына жакын эмес өтүктөрдү тандаңыз. Мейли иш чөйрөсүндө, мейли жолугушууда болсун, адамдын бут кийимине терең маани берилип келет. Канчалык бут кийим таза жана тыккан болсо, ээсинин мүнөзүнө да ошондой маани берилет. Өтүгүң тар болсо, дүйнөнүн кеңдигинен не пайда демекчи, сапаттуу жана ыңгайлуу бут кийим сиздин ийгилигиңиздин сыры. Жакшы бут кийим жакшы жерлерге жеткирери анык. Андыктан тандоодо бул кеңештерди эске алыңыз. Жаркынай Бейшенбиева, Кайрат Сарбагышев, НТС Таң шоула.